Анан келме келтирип, апа деп бакырып жүрбөйүн деп. Бүгүн Султан Ибраимов атын алып жүргөн Ош улуттук драма театрында залга толо эл келип, Ибраимовдун басып өткөн жолу туурасындагы документалдык көркөм тасма көрсөтүлдү. Андан соң театр артисттеринин катышуусундагы сахналык көрүнүш орун алды. Салтанаттуу иш-чарага мамлекеттик жана коомдук ишмер Султан Ибраимовдун жакын санаалаштары, бийлик өкүлдөрү жана депутаттар, Ош шаарынын тургундары катышты. Бар, қам көріп қашты ма? Кирилл Петрович, Чолпон ата телефон çaldı. Ибраимов баратат деп телефон çaldı. Султан Ибраимовдун көзү тирүү болгондо быйыл 20 сентябрда 90 жашка чыкмак. Ал 1927 Чүй районунун Алчалуу айылында туулган. Айылда колхозчу, тракторчу болуп иштеген. Кызматтык зоболоосу өйдөлүп, республиканын суу чарба министри, партиянын Ош облустук комитетинин биринчи катчысы, Кыргыз СССР Жогорку Советинин президиумунун төрагасы, Кыргыз СССР министрлер советинин төрагасы болуп иштеген. 1980-жылдын декабрь айында 53 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Бүгүн иш-чарада мамлекеттик жетекчилер Ибраимовдун басып өткөн жолун өрнөк кылып, кыргыз элинин калыптануусуна зор салмын кошкон инсан катары жакшы сөздөрүн арнашты. Катардагы кызматкерден тартып, министрлер советинин жетектеген адамгерчилиги менен адеби, жөнөкөйлүгү менен улуулугу шакелген улуттун кырааны керемет инсан быйыл 91 жашка чыкмак. ГЭСтердин курулушуна, суу сактагычтын мисалы азыркы күндө Ош шаарында күндө эртең менен туруп суу ичип атканда Султан Ибраимовду эстеп турсак болот. Эмне үчүн дегенде ошол папан суу сактагычына түз тиешеси бар. Султан Ибраимов атабызды элибиз таза колдуу коомдук ишмер катары, мыкты мамлекеттик кызматкери катарындагы жакшы билет бардыгы. Ишмер инсан Султан Ибраимов көптөгөн мамлекеттик абройлуу сыйлыктардын ээси болгон. Анын замандаштары Ибраимовдун 10 жылда жасаган жумуштары 100 жылдык Кыргызстандын өнүгүүсүнө негиз болгондугун айтышат. Кадыр тандоодо ал киши сен тигил улуттан, бул улуттан, тигил уруу, тиги территория дегенди билген эмес. Ал кишинин эң негизги көз карашы адамдын кызматтык жөндөмү, профессионалдык деңгээли, ошол жасаган ишине өзүнүн кудурети келеби, келбейби деген суроону карап туруп кадыр тандаган. Султан Ибраимович менен биргиштеп калганыма, ошо кишинин сөзүн угуп, ошо кишинин таалим тарбиясын алып, ошо кишинин ушу жетектеген ошол кездеги областтык партиялык комитеттин жооптуу кызматкери болуп иштегениме бүгүнгүгө чейин өзүмчө кубанып, сыймыктанып келем. 90 жылдык мааракеде коомдук ишмердин элесине арналган сүрөт көргөзмөлөр оюштурулду. Ага улай эле Султан Ибраимовдун жетекчилигинде түшкөн облустук оорукана, маданий борборлор жана башка курулуштардын макети коюлду. Мен ойлойм, будан бияка дагы биздин жаш муундарыбыз, жаш жетекчилерби, кандай кызматта отурган адамдар болсо да, ушул кишини көмөр тутуп, ушул кишинин девиздери менен жашасак, Кыргызстаныбыз алдыга өнүп өсөт деген ойдо элек. Аталган иш-чара маданий кече менен уланды. Эскерте кетсек, Султан Ибраимов 1960 жылдын башынан тартып 20 жыл бою мамлекеттик жогорку кызматтарда иштеген. Расмий маалыматтар боюнча аны 1980 жылдын 4 декабрында Ысык көлдүн жээгиндеги мамлекеттик дачада атып кеткен. Коомдук ишмердин 90 жылдыгына арналган салтанаттар өлкө аймагында улантылып жатат. Адыл Акжол уулу, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.